Мантаңыз мен урматтуу көрүүчүм, бүгүн сиздерге Симба, Аладдин, Шрек, Том жана Джерри сыяктуу балалыкты эске салган мультфильмдер тууралуу кеп кылмакчыбыз. Мультфильм сөзү кулакка абдан сиңип калгандыктан анын мааниси жөнүндө ой салып көрбөсөңүз керек. Мультфильм деген сөз көбөйтүү, ал эми анимация, жандандыруу, жан киргизүү деген түшүнүктөрдү берет. Көрсө анимация кинематографиядан да улуу экен. Эгер кинематография 1895-жылы пайда болсо, мультфильмдин пайда болгон датасы 1892-жылы деп эсептелинет. Француз окумуштуусу сүрөтчү Эмил Рейн кадимки блокноттун ар бир бетине сүрөт тартып, беттерди тез-тезден барактап кыймылдуу сүрөттөрдү көрсөткөн. Советтик мультфильмдин тарыхы 1929-жылы тартылган Почта аттуу мультипликациялык фильм менен башталат. Ал эми биринчи кыргыз тилинде тартылган анимациялык фильмдер Сандардын талашы, Акыл кара чач жана башкалар. 1930-жылдарда ишке киришкен Walt Disney компаниясы жөнөкөй эле чычканды бренд катары колдонуп, тез арада популярдуулукка жетишти. Атактуу Микки Маус компанияга кадыр барк менен бирге акча да алып келди. Диснейдин алдында кызмат кылган Pixar студиясы жалаң мультфильм тартуу менен иш алып барат. Акыркы жылдарда балдар гана эмес, чоңдорду да көңүлүн бурган Хан Арстан, Лило менен Стич, Мадагаскар, Рататуй сыяктуу мультфильмдер жаралды. Булар популярдуулугу жана топтогон кирешеси боюнча көптөгөн кинотосмалардан алдында турушат. Ал эми андагы каармандар кадимки актерлордой эле таанымал болуп калышты. Кызыктуусу, тарыхтагы эң баалуу мультипликациялык кадр Кар кыз менен Жети гном мультфильминдеги колго тартылган сүрөттөрдүн бири. Аны 1991-жылы $222,525 сатышкан. Айбегим Набиева, Арген Молдалиев, Таңкы 5.